Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Түз эфирде Арена программасы. Кызматыңыздарда мен Айдинай Курманова. Бүгүн биз самбо боюнча дүйнө чемпионаты туурасында кеп кылабыз. Жакында гана Кыргызстан курамасы Сербия мамлекетине барып, дал ушул өлкөдөн жалпысынан 14 медаль жеңип келишти. Бүгүн биз буга утурлай дал ушул курама команданын баш машыктыруучусу жана андагы ийгилик жараткан спортчуларды студиябызга конокко чакырганбыз. Алдыдагы 45 мүнөттүктө жалпыңыздарды биз менен бирге болууга чакырабыз. Бүгүн бизде студиябызда конокто Тилек Муса уулу самбо боюнча Кыргызстандын улуттук курамасынын баш машыктыруучусу, ошондой эле Дайырбек Карыяев 2020 жылдагы самбо боюнча дүйнө чемпионатынын күмүш медалынын ээси. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Эң алгач курама команданын ийгилиги менен куттуктайбыз. Бул самбо боюнча дүйнө чемпионатындагы Кыргызстан курамасынын жалпы тарыхтагы же болбосо жалпы эле акыркы жылдардагы эң жакшы бир ийгиликтеринин бири болду десек болот. Эң биринчи сизге кайрылайын, машыктыруучу катары. Бул чемпионат кандай деңгээлде өттү? Кыргызстан курамасында канча спортчу аттанган жана жыйынтыктары кандай болду? Биринчиден Кыргызстан биздин мамлекеттен 28 спортчу аттанган. Бул жаштар арасында эркектер күжүрмө самбо боюнча жана жаш өспүрүмдөр арасында өттү чемпионатыбыз. Айрыкча мурунку дүйнөлүк чемпионатка салыштырмалуу мурунку чемпионат дүйнө чемпионатына караганда кичине төмөндөгүдөй болду десек болот. Бирок анысына карабай көп эле мамлекет катышты. Катышуучулардын саны боюнча? Катышуучулардын саны боюнча 30 мамлекет болду. Эми Дайырбек, сизге кайрылайын. Бул экинчи жолку дүйнө чемпионатындагы күмүш медалыңыз. Бул жолу дагы мелдешиңизди чейрек финалдан баштап, анан финалдык беттеште, чечүүчү беттеште атаандашыңызга жеңилип калдыңыз. Жалпы жолунан дүйнө чемпионаты эмнеси менен эсиңизде калды? Кайсы беттеш сиз үчүн эң кыйын болду? Жалпы жолунан айтып кетсек, мен үчүн ушул финалдык беттеш 2-3 жылдан бери ошо эсимде калып атат. Ошо бир эле атаандашыма, бир эле ыкмада ушу багынып утулуп калганыма өзүмө дагы табышмак болуп атат. Ошол нерсе мен үчүн эсте калып атат. Ошо мурунку 2018 жылда дагы Румыния шаарынын өлкөсүндө ошо финалдык беттеште ушул эле Украиндык балбанга ошол муунтуу ыкмасында уктуруп койгом финалда. Анан кечээ Сербияда дагы ошо финалдык беттеште ушул эле балбанга ушул эле ыкмада дагы ушул эле ыкмада неме болуп калдык, уктуруп койдук. Ошол эсте калат экен, ошондой болуп калып атат. Жогоруда дагы айтып өткөндөй, бул биринчи дүйнө чемпионаты эмес, сиз үчүн экинчи жолу барып, ошол эле финалда ошондой эле ыкма менен жеңилип калдым деп айтып калдыңыз. Эмне жетишсиз болуп калды? Эмнени эске албай калдыңыз деп ойлойсуз? Менин ошо катачылыгым өзүм ошондой неме коюп атам, күнөө коюп атам өзүмө. Ошол партердик ыкмабызды дагы өздөштүрүп түшүм керек экен деп дагы ошондой нерсе коюп атам. Биз ошол нерседен утулуп, ошол нерседен мен адашып калдым го деп атам да. Партердик ыкмасында ошол нерсени жакшылатышым керек экен деп ойлоп атам. Сөзсүз түрдө алдыдагы дүйнө чемпионаттарында буларды эске аласыз деген ишеничтебиз. Дал ушул дүйнө чемпионатын биз КТРК спорт каналы Түз эфирден көрсөткөн. Азыр болсо дал ушул Дайырбек Карыяевдин финалдык беттеши кандай өткөн кийинки материалдан таанышалы, андан соң маегибизди улантабыз.
Дал ушул беттешке токтолсок, украиналык спортчу менен финалдык беттештини көрсөтүп жатабыз. Кандай ыкмаларды колдондуңуз? Беттешке бир аз токтолуп өтсөңүз. Беттеште мен ошол көбүнчө стойка абалында урушсам деген өзүмдүн ойлонгом. Стойка абалында урушуп, анан ошол 2 минута калганда же 1 минута калганда ошо көбүнчө күрөш басымына неме кылсам деп ойлонгом мен. Анан ошол маалда эле ошол 1,5 минута калганда мен ушул жерде мен мурунку немеге караганда правиласы ушу самбонун правилалары өзгөрүп баштады да. Анан неме мурун мындай эскертүү берсе, азыр бир эскертүү менен дагы ошо уткуруп койгон немеси болуп калды да азырчы. А мурун андай нерсеси жок эле. Анан ошол мезгилде мен бул жерде ошол 1,5 минутадан азыраак убактым бар болчу да. Ошол мезгилде мен бул жерде мен партер абалында түшүп калдым да. Ошол мезгилде мен бул убакыт чоюп жата береткен булчу буга 1-0 утулуп аткан элем. Мен ошол мезгилде мен өзүм күйүп да кеттим десем болот да бул жерденчи. Өзүм ошол жерден шашып да калдым да. Бул жерден зайкалар чыгып кетип, мен ошол туруп дагы уже продолжить этейин деген ойдо ошол мезгилде тартип ойлонуп атам да бул жерденчи. Дал ушул эмес, машыктыруучу катары сизге кайрылайын. Ушундай учурда мисалы азыр сиздин шакиртиңиз ушундай ыкмаларды көрсөтүп жатканда сиз кандай кеңештерди берип айтып жаттыңыз? Кеңештер албетте көп болот. Атаандашынын кыймыл аракетине жараша ыкмаларды айтып эскертип турганга эме кылабыз ар дайым. Атаандашта ар кандай болот эмеспи? Атаандашынын кыймыл аракетине өзүнүн биздин спортчуга туура келе турган ыкмаларга кулай турган ыкмаларды айтканга аракет кылабыз ар дайым. Ыңгайлаштырганга өзүбүздүн спортчу өзүнүн ыкмаларын ыңгайлаштырганга аракет кылабыз да, айтканга, эскертип айтып турганга ар дайым. Карантинге байланыштуу көпчүлүк мелдештер ошондой эле машыгуулар дагы өзгөлүккө токтоп калды. Анан бул дүйнө чемпионатына даярданууда биздин спортчуларыбыз кандай даярдык көрүштү, окуу машыгуу жыйындары кайда өттү, негизи эле машыгуу кандай жетиштүү түрдө болду эле? Албетте бул пандемия учурунда аябай биздин эле жалпы спортко, дүйнөлүк спортко аябай эле кыйын болду. Көп айлардан бери жарым жыл толугу менен айтсак болот, биздин спортчулар чаралары токтоп калды, спорт иштери токтоп калды. Анан ушул биздин деле акыркысына чейин ушул дүйнөлүк чемпионат токтотулат деген ойдо болчук. Анан кийин акыркы ушул 1,5 ай калганда өткөрүлөт деп айтып калышты эл аралык федерациябыз, биздин самбо федерациясы. Анан өлкөсүн да жылдырып коюшту. Негизи биздин бул жылкыга пландаштырылган Түркменстан мамлекетинде өтүш керек болчу, Ашхабад шаарында. Ашхабад шаары Сербия өлкөсүнө жылдырып беришти. Анан ушул дүйнөлүк чемпионатка даярдыгыбыз өтө кыска болуп калды. Кыска болсо да, ошонусуна карабастан да биздин спортчулар жакшы ийгиликтерди алып келди деп эсептейм. Кетердин астында 10 күндөй Ысык көл областынын Тамга айылында машыгуулар болду. Даярдык машыгуулар ушакта өттү. Дал ушул карантин учурунда сиз машыгууларыңызды кандай өткөрүп жаттыңыз? Биз карантин учурунда үй шартында эле өткөрүп аттык. Үй шартында өзүбүздүн ушул машыгууларды өтүп аттык. Үй шартында өзүбүздүн спорттук немебизди кетирбеш үчүн, формабызды кармап туруш үчүн үй шартында кылып аттык. Дүйнө чемпионаты жыл сайын самбо боюнча өткөрүлүп келет. Анан бул жылдагы айырмачылыгы эмнеде болду? Кандай өзгөчөлүктөр киргизилди? Биринчиден айырмачылык биздин өзүбүздүн эреже боюнча кичине өзгөртүүлөр болду. Көп болбосо да, бирок өзгөртүүлөр болду. Анан буюрса эмки жылкыдан баштап толук өзгөртүүлөр киргизилип атат.
биздин өзүбүздүн самбо эрежеси боюнча салмактарыбыз кыскартылып атат. Буга чейин 9 салмакта биз атанда беттеш жүргүзсөк, эми 7 эле салмакта беттеш жүргүзөбүз да. Эмнеден улам ушундай өзгөртүүлөр киргизилип жатат? Өзгөртүүлөр киргизген себеби бизде 3 жыл мурун олимпиадалык спорт деп эл аралык олимпиадалык комитет эсепке алган бизде самбо федерациясын, самбо күрөшүн. Ошого ыңгайлаштырып, биздикинде ошол эркин күрөш, дзюдо күрөшүүнү мындай салыштырмалуу алып келип, ошого да бизде 7 салмак калтырып атат да. Ошого акырындан биздин кадамыбыз болуп атат да, самбонун күрөшүнүн кадамы олимпиадага жакындап атат өзү. Самбонун көпчүлүк спорт сүйүүчүлөр билсе керек, өз ичинен күжүрмөн самбо, ошондой эле спорттук самбо болуп экиге бөлүнөт. Бирок биздин көрөрмандар айырмасын жакшы билишпейт да, көбүнчө эмнеси менен өзгөчөлөнөт, эмнеси менен айырмаланат. Анан Дайырбек Карыяров, сиз дагы ушул күжүрмөн самбо менен машыгып келесиз. Эмне себептен ушул күжүрмөндү тандап алдыңыз? Эмнеси менен спорттук самбодон сизге жагат? Спорттук самбодон күжүрмөн самбонун айырмачылыгы жакканы биз үчүн ошол спорттук күжүрмөн самбонун мага жакканы бул кандай десем, мындай аралаш уруш түрүнө да жакын да. Ошол аралаш уруш түрүнө жакын болгондугу үчүн биз ошол күжүрмөн самбосын тандап ушул менен машыгып жүрөбүз. Машыктыруучу катары сизге кайрылбасам болбойт. Экөөнү кантип айырмалайбыз дагы? Айырмасы эмнеден болот? Спорттук самбо бул болгону күрөш. Эч кандай уруп, согуп, соккон ыкмалар жок. Күжүрмөн самбодо болсо, эрежеси ошол эле, кичине уруп, соккон ыкмалары бар. Анан муунту ыкмасы бар күжүрмөн самбодо. Мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот да күжүрмөн самбодо. Бул эскертип айтып кетет элек, бизде Кыргызстанда күжүрмөн самбо эркектер арасында гана болот, жаштар арасында болбойт. Анткени 18-тен жогорку спортчулар гана катыша алат да. 18-ке толгон спортчулар гана катыша алат күжүрмөн самбого. Эми өлкө чемпионатына кайрылсак, өлкө чемпионатында канчалык деңгээлде атаандаштык күчтүү өтөт жана Кыргызстандагы жаштардын, жалпы эле өспүрүмдөрдүн самбо спортуна кызыгуусу кандай болууда? Жыл сайын самбо күрөшүнө кызыгуулар көбөйүп келатат. Өзгөчө ушул күжүрмөн самбого, анткени биздин тарыхыбызда жакшы эле күжүрмөн самбо өзүн жакшы эле көрсөтүп келатат. Дүйнө чемпионатынан чемпионубуз бар. Жыл сайын биздин күжүрмөн самбонун спортчулары жыл сайын дүйнө чемпионатынан куру келишпейт деп айтып кетем. Ошо жаштар эмес, ончо айтып кетсем, кызыгуулар жакшы эле. Өзгөчө жаш өспүрүмдөр бизде көп самбо күрөшү менен машыккандар. Ошолор эле кийин жаштар арасында күрөшүп, эркектер арасында чоңоюп келатышат. Эл аралык мелдештерде, ошондой эле дүйнө чемпионаттарында көпчүлүк өлкөлөрдөн атайын бир өзүнүн мыкты үлгү катары болгон спортчулары болот. Ошондой эле мисалы сиз дагы көп эле эл аралык мелдештерге, дүйнө чемпионаттарына катышып келе жатасыз. Анан кайсы өлкөнүн спортчулары бул тармакта сиздин эң күчтүү атаандашыңыз катары эсептейсиз? Мен айта албайм, ал өлкөнүн эмеси күчтүү деп. Ал өлкө дүйнө биринчилигине ошол мындайча айтканда, ошол спорттун, ошол мамлекеттин королдору барат деп ойлойм. Ошол үчүн мен бул күчтүү, ал күчтүү деп айта албайбыз. Ар бир спортчуну ойлойбуз күчтүү депчи. Ошол да өлкө барганы менен баарын күчтүү. Көбүнчө бул биз эметебиз, ошол бул орустардын немеси болгондугу үчүн ошол орустар немерээк
деп ойлойбуз да биз көбүнчөчү. Көбүнчө күчтүүлүк калышат. Күчтүүлүк, басым ошол орустар басымдуулук кылат көбүнчө. Мисалы ар бир спорттун түрүндө дүйнөдө өзүнчө үлгү катары көрсөткөн спортчулар бар. Мисалы алардын ийгиликтерин кайталоону жакшы көрүшөт, же болбосо кайсы бир ыкмаларын өзүнүн беттештеринде колдонушат да. Анан сиз самбо боюнча кайсы спортчудан үлгү аласыз? Мен самбо боюнча Балким машыктыруучуңуз же болбосо дүйнөдөн? биз ошол Федор Емельяненкону көрүп ошо эметкенбиз. Самбо, күжүл менен самбону ошол эме кылчук. Ошо күжүл менен самбодон биринчи биз спортко келе электе ошол күжүл менен самбода Емельяненконун урушуп жүргөнүн көрчүбүз. Байбой самбода биз дагы ушинтип байбой самбода ушундай болуп урушсак, мировой армиялар деп ошентип ойлочук. Ошол негизинде калганбыз. Эми бул жылдын эсебинен кандай мелдештер пландалган жана кайсыл мелдештер да жакында болот? Келечекте 2021 жылга карата айтып кетсек, мелдештер көп. Башталганда ушул 21 жылы Азия оюндарында самбо күрөшү киргизилген. Ошондой эле дүйнө чемпионаты, Азия чемпионаты жана башка дүйнөлүк кубоктарыбыз бар. Ошолор өзүнүн өлкө чемпионатын эсептегенде эл аралык мелдештер көп. Ал эми бул жылдын эсебинен алганда жалпы Кыргызстандын улуттук курамасы кандай мелдештерге катышууга жетишти дүйнө чемпионатынан башка? Биз ушул өзүбүздүн өлкөнүн чемпионатын өткөргөн соң март айында негизи бизде дүйнө кубогу бар болчу Москва шаарында. Пандемияга байланыштуу бүт иш-чараларыбыз токтоп калды. Анан ушул акыркысы эл аралык мелдешибиздин акыркысы жана жалгызы жана акыркысы болуп калды да бул жылга эсептегенде. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгайын деп калды. Азыр сиздердин пландарыңызга кайрылалы. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Кайсы мелдештерге катышасыз алдыда? Алдыда буюрса дегенде эле ушу өзүбүздүн чемпионатыбыз бар. Өзүнүн чемпионатыбыз. Андан кийинки агайым айтып кетмекчи азиатский игрден буюрса азиатскийден закрытый помещениеси да болот деп атат. Ошо күжүл менен самбону дагы киргизген. Ошол жака дагы буюрса деп турабыз. Өзүбүздүн чемпионатыбызды өтүп алсак, буюрса ошол алдыга пландарыбыз ушундай да. Анан дүйнө биринчилиги буюрса биринчиден. Сөзсүз түрдө дал ушул мелдештерде дагы ийгилик жаратасыздар деген ишеничтебиз. Азыр болсо эркин микрофон узаталы, жалпы кыргыз элине, спорт сүйүүчүлөрүнө кайрылып өтүңүз. Сизден баштайлы. Жалпы кыргыз элине жана спортчуларына биринчиден ден соолук каалайбыз. Ынтымак, бекемдик, ар дайым спорт менен машыксын жаштар, ден соолугу чың болсун. Ар дайым ушул Кыргызстан дүйнөдө үлгү болгон элдер катары өзүн көрсөтүп келе берсин. Ошого чоң үмүт кылат элек. Ошону тилеп кетет элек кыргыз элине, жалпы спортчуларга. Сиз да кыскача кайрылып өтүңүз. Биз айтып кетербиз ошо жаштарга машыккыла, ден соолуктуу болгула, ынтымакта бололу. Сиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу дүйнө чемпионатындагы биздин байгелүү орундарыбыз кот болсун. Алдыда дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү арена программасынын биринчи бөлүгүндө самбо боюнча Кыргызстан курамасынын башкы машыктыруучусу Тилек Муса уулу жана 2020 жылы жакында эле самбо боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медалдын ээси болгон Дайырбек Карыяров бизде конокто болду. Ал эми самбо боюнча дүйнө чемпионатында жараткан кыргыз спортчуларынын ийгилиги туурасында сөз кылып жатабыз. Бүгүн бизде конокторубуз абдан көп. Экинчи бөлүгүбүздө бизде конокто Эмил Тойгонбаев, самбо боюнча машыктыруучу жана эл аралык даражадагы калыс, ошондой эле Шумкар Бактияр уулу дал ушул самбо боюнча дүйнө чемпионатында күмүш байгенин ээси болду. Биз болсо маегибизди улантабыз.
Саламатсыздарбы? Студиябызга Саламатсызбы. кош келиңиздер. Сиздерди дагы бир жолу дүйнө чемпионатындагы ийгиликтериңиз менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Буюрса алдыда дагы көптөгөн ийгиликтер уланып, жарала берсин. Маек тышында дүйнө чемпионатында өзгөчө беттеш өткөргөн Султан Алыкулов туурасында айтып өттүңүз. Өзү колунан жаракат алганына карабай, беттешти аягына чейин чыгарып, ал тургай жеңишке дагы ээ болгон экен. Ушуга бир аз кыскача токтолуп өтөлү. Ошо 68 килограммдагы Султан Алыкулов эмтиги жүрмөн самбо боюнча чыгып, биринчи беттешинде эле өзүнүн атаандашы менен утуп, бирок кол кайруу ыкмасына калып, утуп атып, упай менен утуп жатып, кол кайрыма ыкмасына калып, өзүнүн атаандашы ошо колдун чоюлганына да сезбес, ошону да чыдап, сынып кеткенге чейин эмесин күтүп, ошону чыдап, анан кайра баягы токтотулуп, күрөш токтотулгандан кийин кайра туруп, ошол сынган чыканагы менен күрөштүн аягына чейин жеткирип, жеңип чыгып, кийинки беттешке уже врачтар уруксат бербей коюшту катышканына. Ошол бойдон ал бала бирди жеңип, жана чейрек финалга эми мушташ айындагы ага эме болбой калды, мүмкүнчүлүгү болбой калып, ошол бойдон утулуп калды. Россия мамлекетинде ушундай балдарга, ушинтип утулуп калган балдарга өзүнүн бир чоң премиялары болот. Орусча айтканда за волю в победе деп коет. Ошо өзүнүн утушуна аттанган балдарга ушундай өзүнүн жаракатына карабастан жеңишке жетүү үчүн максатын койгондор үчүн ушундай бир премиялар каралган. Бирок бизде албетте бизге андай эле нерселер каралган эмес. Анткени бул биздин спорттун түрү эмес, самбо өзү орустардын спорттун түрү. Ошо балага каалап кетер ден соолук каалайт элем. Ушундай бир өзүнүн кыялын көрсөтүп, ушу жерден колунун жаракатына карабастан жеңип чыкканына. Азыркы учурда спортчунун абалы кандай? Азыркы учурда спортчунун абалы туруктуу, жакшы. Тияктан ушу Сербиянын докторлору колун салып, бүт таңып беришип, бизди салып ишти деп айтсак болот. Ошо акыркы күнү болчу, ошол баланын чыккан мушташы. Азыр жакшы бала. Биз дагы спортчубузга ден соолук каалап өтөлү. Азыр эми Шумкар, сизге кайрылгым келип турат. Бул дүйнө чемпионаты сиз үчүн 3-чү рет катышып жатасыз жана финалда бир гана кадам алтын медальга жетпей калды десек болот. Сиз бул дүйнө чемпионатында канча беттеш өткөрдүңүз? Беттештер кандай болду? Жалпысынан мен 3 беттеш өткөрдүм. Биринчи айлампада румыниялык балбан менен күрөштүм. Анын кол кайруу ыкмасы менен утуп, экинчи айлампада Молдавия өлкөсүнүн балбаны менен күрөштүм. Аны болсо бут кайруу ыкмасы менен уттум. Финалда орусиялык балбан менен күрөштүм. Мага салыштырмалуу анын физикалык жактан менден күчтүүрөөк экен да. Ошо физикалык жактан алсыз болуп, тилекке каршы 3-0 эсебинде утулуп калдым. Жаңылбасам, сизди финалда жеңип алган спортчу өткөн жылы дагы ал дүйнө чемпионаты алса керек, э? Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда 3 жолу катыштыңыз дүйнө чемпионатына. Бул чемпионат сизге эмнеси менен эсиңизде калды? Бул ошо өзгөрүлгөн эрежелер боюнча, пандемияга карата ошо маскалар менен чыгып, температураларды текшерип, Кошумча текшерүүлөр болуп жатты. Кошумча немелер менен ошолор менен эске калды. Буга чейинки биздин маектештерибиз дагы өзгөрүүлөр киргизилди, ошондон улам бир аз кыйынчылыктар болуп калды деп айтып калды. Анан өзгөрүүлөр киргизилгени буга чейин маалымдалды беле, же болбосо кандай болуп кирип калды мелдешке? Бизге маалымдалган, биз бир сыра чогулуш өткөргөнбүз агайлардын арасында. Ушул боюнча бизде эрежелер өзгөрүлдү деп бизге келгенден кийин биз өткөрүп, бирок эрежелер өтө көп, чоң эмес болуп эсептелип аткан, бирок күрөш жүзүнө келгенде бир топ кандай десем, бир топ бир эмелер башкача өзгөрүүлөр болуп кетти. Биздеги бир балабыз күрөшүп, ушу мурда бир эскертүү менен күрөш бүтчү эмес. Азыркында биздеги бала күрөшүп атып,
бир эскертүү менен утулуп калды деп айтсак болот. Ошо болгон бир эскертүү менен эсеп 0-0, бир эскертүү менен жеңип кетти да. Мурда балдар биртке баягы машыгуусунда баягы болбой эле эмеге тиркелет да. Правилагачы. Ошого узундугуна көнүп, азыркысында кыска болуп калды да, бат-баттан эскертүү бергенден ошого балдар биртке туура эмес эметип адашып атышты балдарыбыз. Ошондон дагы көп бир жакшыраак дагы бир эме бере албай калышты. Ошол кичине биз үчүн роль ойноду деп айтсак болот да, ошо өзгөрүүлөр. Алдыда мисалы бир нерсе өзгөрсө, ага көнүү чындыгында эле кыйынчылыкты жаратат. Анан мындай өзгөрүүлөрдү биздин улуттук курамага жакшылап үйрөтүү үчүн кандай аракеттер көрүлөт, кандай пландар болуп атат? Бизде мен өзүм калыс катары буга көнө башташ керек. Биздин мелдештер Кудай буйрса өтө баштагандан кийин ушул ыкмаларга көбүрөөк көңүл буруп, окуучу балдарга көбүрөөк сиңдирип айтышыбыз керек да. Окуучу балдар канча көп билсе, эмесин ошого жараша күрөш жүргүзө башташат да. Бул өтө маанилүү да. Өтө маанилүү. Убакытка өзүнүн күчүн сарптап, ошол ыкмаларга келиш керек. Бактияр, эми сизге кайрылайын. Дүйнө чемпионаты бул Олимпиададан кийинки эле деңгээлдеги жогорку даражадагы мелдештердин бири. Сиз бул мелдешке канча убакыт даярдык көрдүңүз? Сиздин даярдыгыңыз жетиштүү болду деп эсептейсизби? Даярдык бул пандемияга карата ошол спорт залдарды жабып койгон үчүн ошо үй шартында даярданып жаттык. Ошо чемпионат мира болот дегенден кийин 1,5 айдай даярдандык да. 20 күн калганда Ысык көл областына тамга айылына барып, ошо даярдануу тренировкаларын өттүк. Негизи сиз өзүңүздүн бир күндүк убактыңыздын канча бөлүгүн машыгууга жумшайсыз? 3-4 саатын машыгууга жумшайбыз. Эми улуттук курамага келсек, жалпысынан буга чейинки башкы машыктыруучубуз айтып өттү, 28 спортчубуз барыптыр Сербияга. Анан бул спортчулар кимдин колдоосунда барды, ким каржылады, жалпы эле ушул боюнча айтып өтсөңүз. Ушундай эле кайра эле айта кетсек, ушу пандемия биздики аябай эле тоскоолдук болду. Мамлекеттен болгон жерден каржылоолор токтотулган. Ошого байланыштуу биздин вице-президент Ибраев Азиз байкебиз бар. Ошол байкебиз бизге көп спортсмендерге ушу жол киресин төлөп, тамак ашын жаткан жерин төлөп, калган бир бөлүкчө окуучу балдарга Бишкек шаар дене тарбия спорт башкармалыгынын бизге жардам берди. Бишкек шаарынын мэриясы жардам берди. Ошондой эле көп окуучу балдар ар кайсы жерден келгендиктен Ысык көлдүн эмелери жардам беришти, шаарлары, Чолпон Ата шаары, Каракол шаарынын мэриясы жардам беришти деп бизге балдар ушундай маалыматтар беришти. Ош шаарынын спорт комитети жардам беришти деп ушинтип ар ким өзүнүн региондорунан өз жол кирелерин чогултуп келди деп айтсак болот. Ушундай байланыштуу ушундай болуп калды да биздики. Ар бир спорт түрүнөн дүйнө чемпионаты болсун же болбосо беделдүү деп эсептелген мелдештерден келгенден кийин сөзсүз түрдө ошол өлкөдөгү мамлекет тарабынан же болбосо кайсы бир уюмдар же болбосо фонддор тарабынан жардамдар көрсөтүлөт, колдоолор болот. Ал эми биздин спортчуларга азыркы учурда кандай колдоолор же болбосо куттуктоолор болууда? Эми бизде куттуктоолор болуп атат. Эми биз жаңы эле келдик, биз кечээ күнү эле учуп келдик. Бизге азыр эч ким маалымат бере элек, бир жерге бир чакырып, бир сыйлоо аземин кыларын азыр билине элек. Эми күтүп турабыз, Кудай буйруса деп, ушу биздин медаль алган балдарыбызды биртке сыйлап, көңүлдөрүн көтөрүп койсо болот эле деп биз да тилектешпиз ушу менен. Сөзсүз түрдө биз дагы дал ушул медаль жеңип, Кыргыздын желегин бийик желбиретип келген биздин спортчуларыбызга сөзсүз түрдө колдоо, аларды шыктандыруу боюнча атайын өзүнчө иш аракеттер жүргүзүлөт деген ишеничтебиз. Эми Шумкар, сизге кайрылып өтөйүн.
спорттук самбо боюнча мелдештерге катышып келесиз. Бул спортко кантип келип калдыңыз жана спорттук самбо сизге эмнеси менен жагат? Спортко мен 14-12 жашымда келдим бул спортко. Спортко атам алып келген мени. Ошо тренировка кыл, күчтүү болосуң деп ошо деме кылган. Биринчи эле бул спорт клуб Рахатбекова деген ошо залга алып келип, Байшириев тренер агайыбыз Байшириев Батыр Рахатбекович деген ошо агайдын колуна тапшырып, азыркы күнгө чейин ошо агайдын колунда тренировка кылып келем. Ошо атам себепкер болгондо бул спортко алып келгенде. Эми Кыргызстан өлкө чемпионатына кайрылсак, ар бир спорттун өнүгүшүндө сөзсүз түрдө өлкө чемпионаты күчтүү болсо, андан суурулуп чыгып, эл аралык мелдештерди Кыргызстандын желегин татыктуу деңгээлде коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми сиз Кыргызстан чемпионатына дайыма эле катышып келесиз. Атаандаштык кандай өтөт? Деги эле бизде спортчулардын деңгээли кандай болууда? Спортчулардын деңгээли орто деңгээлде. Катышуучулардын саны көп. Ошо ар бир салмакта 40тан ашуун, ар бир 40тан 60ка чейинки ошо балбандар катышат. Ар бир вестин ошо немесине ошо чемпион болуш үчүн ошо күрөшкөндө ошо 40тан 60ка жакын балдар күрөшүп, жеңүүчү неме болуп, ошо утканы Азия, мир ошентип немелерине катышат. Сиз өзүңүз жеке Кыргызстан чемпионатында канча жолу жеңүүчү болдуңуз? Кыргызстан чемпионатында 2 жолу чемпион болдум. Үчүнчүсүндө бул иретинде ошо федерация ичара отбор өткөрүп, ошо менен бардык да. Пандемияга карата бул чемпионат болбой калды. Мына болот деп атканда карантинди жарыялап койду. Мындан тышкары, мырзалардан тышкары, дал ушул дүйнө чемпионатта биздин кыздарыбыз дагы өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, жакшы 3-чү орунду алган дагы спортчу кызыбыз бар. Дал ушул кыздар боюнча токтолуп өтсөңүз. Кыздар боюнча биздин 3-чү орунду ээлеген Абдумалик кызы Самара өзү көптөн бери күрөшүп келатат. Негизи эле бизде самбо кыздарда аз. Самара деп айтсам, ушу балдардын арасында жалгыз машыгып, ушу балдардын эмесинен калбай, ушу машыгуусунан калмай. Бирок башка өлкөлөрдө кыздар өтө көп, алардын деңгээли да чоңураак болот. Бизде бияктан кандай десем, биздин биринчилигибиз жок, кыздар арасында өтчү биринчилигибиз жок. Ушу Самара ушу балдар менен күрөшүп жүрүп, сыртка чыккан гана мамлекеттерден өзүн көрсөтүп алган үчүн биздин курама команданын мүчөсү болуп, жана өзүнүн эмелерин байгелерин жеңип келатат да. Ошо бизде самбо кыздардыкы өзү аксап турган мал, аксап деп дагы айта албайм, ушу жок деп дээрле жок да. Эмнеге кыздар арасында самбону өнүктүрүүгө эмне тоскоол болууда? Биз кыздарды дагы самбо спортуна кызыктырыш үчүн дагы кандай шарттарды түзүшүбүз керек, эмнелерди кылсак болот? Бизде биринчиден ушул башынан эле келаткандан баштап эле ушу кыздардын самбосу бизде Кыргызстанда бар, чемпиондорубуз бар, мирден 2 жолку призерлор кыздар бар, бирок ошолор саналуу кыздар да. Алар саналуу кыздар, бизде биринчилик өтпөйт кыздардын арасында. Ушул бизге кыздардын арасында биринчиликти киргизсе, ошондо балким ойлойм кыздардын дагы көп бир кызыкчылыгы пайда болуп, ушу биринчилик бар экен, ушуга катышып утсак, сыртка чыгып, эл көрүп, жер көрүп, бир чоң мелдештерге катышсак болот экен деген эмеде катышышы мүмкүн. Бирок бизде азыр тилекке каршы андай мелдештерибиз өтө элек биз кыздар арасында. Эл аралык даражада калыс катары дагы мелдештерди калыстык кылып жүрөсүз. Анан дал ушул сиздин калыстык боюнча суроо бергим келип жатат. Калыс катары, мисалы, Кыргызстанда дагы самбо боюнча
адистерди чыгаруу үчүн дагы кандай шарттар болуш керек? Мисалы, атайын тажрыйбалар менен алмашуу боюнча кандай иш-аракеттер көрүлүүдө? Сиз калыстылык боюнча деп атасызбы? Бизде жыл сайын Москва шаарында калыстардын семинары өтөт. Ошол семинарды өткөндөн кийин экзамени болот. Экзаменден өткөн балдарга сертификат берилет, эл аралык даражада калыс деп. Анан ошол дүйнө кубогу өтөт ошол семинардан кийин. Ошактан кандай десем, бир экзаменационный сыяктуу калыстарды киргизип иштеттирип көрүшөт. Кандай өзлөрүн көрсөтүп, калыстыгын иштей алабы? Анткени калыстыкта бул бир топ оор жумуш, эки кишинин тагдырын чечесиң. Ошон үчүн биздеги балдар көбү кызыгуусу жок өзү калыстыкка. Бизде мындай саналуу эле бир 3-4 эле калысыбыз бар Кыргызстанда. Ушуну көбүрөөк баягы тренерлерге жакшы да, бул агайларга жакшы. Агайлар көбүрөөк кызыгып, калыстыкты көп билсе дагы күрөшкө дагы көңүл көбүрөөк болот да, тажрыйбалуу дагы эмеси деңгээли чоңураак болот. Буюрса алдыда дагы бизде дагы эл аралык даражадагы калыстар чыгат деген ишеничтебиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгайын деп калды. Азыр кыскача алдыдагы мелдештер, алдыдагы пландар боюнча бөлүшүп өтүңүздөр. Шумкар, сизден баштайлы. Эң эле кийинки беттешибиз, эми даярдана турган немебиз бул өлкө чемпионаты болот. Ошо өлкө чемпионатынан жакшы результат көрсөтсөк, анан утсак, анан кийинки Азия мир немелерине ошо күч сынашканы дальше даярданабыз да. Ошол биздин келечекте ошо биздин Кыргызстан биринчилиги турат. Ошо биринчиликке дайынданып, биз дагы бул дүйнө биринчилигинен кийин мындай айтсам, биздин тажрыйбабыз бир топ эле кичине көтөрүлүптүр деп айтсак болот. Ушу пандемияга жараша да оорчулукка караганда биздин балдардын тажрыйбасы көп экен. Эми ушуга алдын алды көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк жанагындай машыктырууларды өткөрүп, деги эле Кыргызстан спортун көтөрүүгө аракет кылабыз. Эми сиздерге эркин микрофон узаталы, жалпы кыргыз элине, спорт сүйүүчүлөрүнө кайрылып өтүңүздөр. Кыргызстан спорт күйүүчүлөрүнө эмне дейбиз? Ден соолук каалайбыз, спорт менен машык ден соолугуңар карагыла. Өзүңөрдүн Кыргызстан эл жериңерге күйүмдүү болгула. Ар дайым биздин желегибизди көтөрүп жүргүлө. Сиз да кыскача кайрылып өтүңүз. Ошо жеке жаштарга кайрыларым, ошо спорт менен машык ошо Кыргызстандын керегине желегин желбиреткен улуу эр азаматтардан болуусун ошо каалап кетем. Ден соолук, ошо спорт менен машыкта ден соолугу бекем чың болот. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алдыда дагы дүйнө чемпионаттарында, дүйнө кубокторунда Кыргызстандын желегин бийик желбиретип, өлкө намысын татыктуу коргоп жүрө бериңиздер. Бүгүнкү арена программасында самбо боюнча эл аралык даражадагы калыс, ошондой эле машыктыруучу Эмил Тойгунбаев жана 2020-жылдагы самбо боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медалдын ээси болгон Шумкар Бактияр уулу бизде конокто болду. Арена программасынын кийинки берүүлөрүнөн амандашканча саламатта калыңыздар.